Саламатсыздарбы? Негизи эле маклубе тамагынын жасалуу ыкмасын бүгүн бизге Айжан айтып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү жасала турган тамак бул маклубе тамагы. Ал турк элдердин улуттук тамагы болуп эсептелет. Аларга помидор керек, күрүч, бадыраң, картошка, сабиз, эт, пияз жана перец болуп ушул кошулмалар менен жасалат, Анан дагы татына жараша татымалдарды кошуп койсо болот экен, Ооба, бул томат пастасы, туз, кефир. Анда биз эмнеден баштайбыз? Биринчи салатын жасап алабыз. Помидорлорду туурап алабыз. Ооба. Помидор менен бадыраңды кандай формада туурайбыз? Кичинекей кылып туурасак болот, 4 бурчтук кылып. Негизи ар ким өзүнүн табитине жараша туураса болот. Ооба. Кээ бирлөрү этти, башка этти жакшы көрүшөт. Уйдун этин. Азыр биздики койдун эти. Бул тамакты мен биринчи түрк элдеринин ресторанынан көрүп калгам. Өзү. Анан көрүп, үйдө жасап көрүңүз. Ооба. Анткени оңой эле көрүндү да. Ошон үчүн. Бул жерде маклубе тамагынын салатына кетүүчү бадыраң менен помидорду туурап алдык. Анда кийинки процесске өтө берели. Кайсыны туурайбыз? Кийинки процесс бул перецти туурап алабыз. Буну дагы салаттыкындай форма кылып эле туурап алабыз. 4 бурчтуу формада, Ооба, ичке 4 бурчтуу формада туурап алабыз. Кийинки жасай турган нерсе бул азыктарды, даяр болгон азыктарды бул чыныга иретинен салып, анан тияка көмкөрүп коебуз. Анда эмесе киришели. Биринчи күрүч керек болот. Күрүчтөн бир аз алып, күрүчтү бул идиштин түбүнө жакшылап тегиздеп алабыз. Ооба. Эмки бул помидор кетет. Ооба, кийинки калат бул помидор. Биз картошканы эмки үстүнө салабыз. Биз картошканы мынтип бышырып, майга куруп алганбыз. Даярдап алганбыз, Ооба. Үстүнө тегиз коюп чыгабыз буну дагы. Үстүнө сабиз коебуз. Сабиздерди дагы биз мынтип бышырып, куруп даярдап алганбыз. Бул азыктар түшкөндө тарелкага чачырабаш үчүн, Ооба, чачыраш. Күрүчтөрдү салабыз. Негизи эле дагы мындан башка кандай тамактар жасайсыздар көбүнчө үйдө? Үйдө биз көбүнчө күнүмдүк эле тамактарды жасап жейбиз. Бул самсы, манты, дагы ар кандай өзгөчө тамактарды жасаганга аракет кылабыз. Кээде ушундай башка улуттун ашканасынан дагы жасап каласыздар, Ооба. Демек азыр буну көмкөрүп алабыз, бул жерге? Көмкөрүп алабыз. Ошон үчүн бул маклубе деген которулушу өзүмдү үстүнүн ылдый деген да, ошо оодаруу деген деп билдирет. Оодарылган күрүчтүн үстүнө дагы бир ирет картошкаларды коюп чыгабыз.
Мен ага чейин салаттарды аралаштыра берейин. Биздин салатыбыз даяр болду. Тамакка салатты эми кооздоп баштайбыз. Салатты кооздоп салып алдык, эми үстүнө этти салабыз, Кеңес мен салып берейин. Эң акыркы кошулуучу азык бул айран. Айран бул маклубе тамагын дамына келтирип коет. Биздин тамагыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Бул жерде абдан көрүнүшү кооз маклубе тамагы даяр. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.